Парламенттин отурумунда жаңы дайындалган өкмөт мүчөлөрү ант беришти. Жогорку кеңештин жыйынына президент Алмазбек Атамбаев да катышты. Алгачкы болуп ант берүүнү премьер-министр Сапар Исаков баштады. Эскерте кетсек, жаңы өкмөт курамы 25 августта бекиген. Мурдагы өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков КСДПдан президенттик шайлоого талапкерлигин койгонуна байланыштуу кызматын тапшырып, анын ордуна президенттик аппараттын башчысы Сапар Исаков келген. Жогорку кеңештин отурумундагы ар кандай маселелер учурунда бир нече депутат өлкөдөгү жаратылыш кырсыгы болгон айылдардын бүгүнкү абалына тынчсызданды. Эл өкүлү Советбек Нурматов Араван районунун Кементоо айыл аймагында бир нече үй бүлө турак жайын сел алып кеткендигине байланыштуу бүгүнкү күнгө чейин үй жайы жок жүргөнүн айтты. Алардын арасында колунда жок бир нече баласы менен жесир аялдар бар экенин депутат кошумчалады. Ал эми эл өкүлү Тазабек Икрамов Сузак районунун жер көчкүдөн жабыркаган тургундарына жер берилип, бала бакча салынып жатканы менен таза суу маселеси чечилбей калганына токтолду. Эл кургак жерге көчүрүлгөнү туура эмес, өкмөт тез арада шарт түзүп бериши керек, деди Икрамов. Быйыл жыл башынан бери Жалал Абад областындагы Сузак, Базар Коргон райондарында жана Майлы Суу шаарында жер көчкү активдешип, 1000ден ашуун тургундар башка аймактарга көчүрүлүп жатат. Орусиянын Русгидро ишканасы Кыргызстандагы жогорку нарын гез каскадына байланыштуу сотко кайрылмай болуп жатканын РИА Новости агенттиги кабарлоодо. Маалыматка караганда, ишкананын жетекчиси Николай Шульгинов эл аралык атрибаш боюнча консультант издей баштаганын айтты. 2012 жылы Кыргызстан жана Орусия өкмөтү Камбар-Ата 1 жана жогорку нарын гез каскадын куруу боюнча макулдашууга кол койгон. Ага ылайык Орусиянын Русгидро компаниясы аталган 2 энергетикалык объектти курмак. Бирок бул жаатта иш үзгүлтүккө учурагандыктан 2016 жылы Кыргызстандын демилгеси менен макулдашуу денонсацияланган. Кыргыз тарап жумушчулардын жатаканасынан башка ал жерде эч нерсе курулай эктигин жүйө келтирип, кеткен чыгымды аныктоо үчүн эл аралык аудит өнүктүрүүнү сунуштаган. Бирок Орусия тарап андан баш тартып, Кыргызстан 37 миллион доллар бересе болуп калганын айтып кетет. Муфтият Мьянмадагы абал боюнча өз кайрылуусун жарыялады. Аталган кайрылууда эл аралык уюмдардан тез аранын ичинде бул зулумду токтотуу үчүн зарыл болгон чараларды көрүү талабы айтылат. Кыргызстандын бийлик жетекчилигине Кыргызстандагы мусулман коомчулугунун Мьянмадагы мусулмандардын укугун коргоо боюнча айтылып жаткан талаптарына түшүнүү менен кабыл алууңуздарды суранабыз. Ошондой эле ушул маселенин негизинде өлкөдө чыр-чатактар чыкпоосу жана ар түрдүү күчтөр тарабынан жаштарыбыздын колдонуп калбоосу үчүн тиешелүү чараларды көрүүңүздөрдү өтүнөбүз, деп айтылат. Ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттарын окуяларды тарапсыз жана акыйкат чагылдырууга, мамлекеттик коопсуздукка залал келтире турган маалыматтарды таратпоого чакырык ташталган. Андан сырткары учурда социалдык түйүндөр аркылуу аты заты белгисиз жарандар тарабынан Мьянмадагы маселеге байланыштуу ар түрдүү чакырыктар жасалып жатканы, мындай козутууга азгырылып кетпөө керектигин билдирүүдө айтылат. 8 сентябрь жума күнү өлкө аймагындагы бардык мечиттерде Мьянмадагы кагылышууда каза тапкан мусулмандардын арбагына багышталып Куран окула турганын муфтият билдирди. Маалыматка ылайык, мында жергиликтүү жашоочуларга болгон зомбулуктун эми кайталанбашы үчүн дуа тилектер кылынмакчы. Эскерте кетсек, Мьянманын Ракхайн штатындагы мусулман рохинжалар менен Будда дининдеги бирмалыктардын ортосундагы келишпестик бир нече жылдардан бери уланып келет. Атайын түзүлгөн комиссия Бишкекте курулуп жаткан ири мечиттин айланасындагы жолдорду кеңейтүү планын караганы муфтияттын сайтында жарыяланды. Комиссиянын курамына Бишкек шаардык башкы архитектура, мэрия, Свердлов райондук акимчилигинин жана жергиликтүү ведомстводон өкүлдөр кирген. Комиссия жаңы мечиттин тегерегинде жер тилкесин кеңейтип, муниципалдык айынтка кирип алган шаар тургундарына эскертүү берди. Эскерте кетсек, курулуп жаткан мечит Борбордук Азиядагы эң чоң мечит болоору айтылып келет. Окуу жылына карата 10 күн катарынан жыяндан көп мектептен калган окуучулар билим берүү органдары тарабынан мектепке барбаган балдардын катарында каттоого алынат. Бул тууралуу Билим берүү министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, бул тизмелер ай сайын жергиликтүү өз алтынча башкаруу органдарына жана социалдык кызматкерлерине балдарды кайра билим берүү системасына кайтаруу максатында өткөрүлүп берилет. Балдарды системалык каттоого алуу, социалдык кызматтар менен иштөө, үзгүлтүксүз мектепке барууну камсыз кылуу жана балдардын билиминин сапатын жакшыртууга багытталган. Кыргызстанда 2017 жылга чейин мектепке барбаган балдарды каттоо үчүн бирдиктүү системалык түрдө практика болгон эмес. Дүйнө жүзүндө 2017 жылы мектеп жашындагы балдардын 11,5% же болбосо 123 миллионду түзгөн. Ал эми 6-дан 15 жашка чейин балдардын арасында мектепке барбагандардын саны акыркы 10 жыл ичинде төмөндөгөн эмес. Төкмө акын Идрис Айтбаевке Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев автоунаа жана Анжандан турак жай белекке берди. Бул тууралуу Ош шаардык мэриядан билдиришти.
Анжан облусунун акими Шуркат Абдрахманов кыргыз-өзбек чек арасынын достук көзөмөл өткөрүү жыйынынын ачылышында сүйлөп жатып Өзбекстан президентинин тапшырмасы менен кыргыз акынына атайын автоунаа жана үй даярдалганын билдирген. Маалыматка караганда акынга Chevrolet Malibu үлгүсүндөгү унаа тартууланат. Идрис Айтбаев өзүнүн Facebook баракчасына президенттер Алмазбек Атамбаев менен Шавкат Мирзиёевдин алдында эки элдин армандарын жана достугун айтып ырдаганын жазган. Кошумчалай кетсек, Идрис Айтбаев 31 августта айтылуу акын Тууганбай Абдиевдин 80 жылдыгына арналып, кыргыз-казак айтышында 5 тилде төгүп ырдаганы көрүүчүлөрдүн көңүлүн көтөргөн. Каракол шаарында 9 октябрда Ривер парк башкача айтканда суу боюндагы сейил бак ачылат. Аны жергиликтүү коомдук уюм, эл аралык уюмдардын жергиликтүү бизнести өнүктүрүү демилгеси долбоорунун каржылык колдоосу менен ишке ашырып жатат. Маалыматка караганда долбоорго $120 000 жакын каражат жумшалды. Каракол суунун боюндагы паркта жөө жүргүнчүлөрдүн эс алуусуна жана чуркоосуна шарттар түзүлгөн. Индонезиялык Мухаммад Кахмин Ситиван аттуу 9000 чакырым жолду жөө басып өтүп Мекке жана Медина шаарларына ажылык парызын аткарууга барган. Бул тууралуу дүйнөлүк жымыкалар жазып чыкты. Зыяратчы 2016 жылдын 28 августунда Индонезиянын Пекалаган шаарынан чыгып, күнүнө 50 чакырым жолду басып өтүп турган. Ал түндөсү гана жол жүрүп, күндүзү мечиттерде, коомдук жайларда, жергиликтүү жашоочулардын үйүндө эс алган. Айрым учурда токойлордо да жатып калганын айткан. Сауд Аравиянын маданият жана маалымат министрлигинин билдиришинче, бул жылкы Меккеге барган зыяратчылардын эң уулуусу индонезиялык Абу Мариях Маргани Мухаммад аттуу 104 жаштагы аял. UFC мушкерлери кыргызстандык Валентина Шевченко менен бразилиялык Аманда Нуньес буга чейинки беттеши болбой калгандан кийин биринчи жолу бетме-бет кездешти. Алардын жолугушуусу Канаданын Эдмонтон шаарында болду. Спортчу кыздардын реванш беттеши Бишкек убактысы боюнча 10 сентябрда эртең менен аталган шаарда өтөт. Беттеш UFC 215 турниринин негизги окуясы болот. Шевченко бул мелдеште жеңил салмак категориясы боюнча дүйнө чемпиондугуна ат салышса, Нуньес бул титулду 2016 жылы декабрда америкалык Ронда Розинини жеңип ээ болгон. Шевченко менен Нуньес 2017 жылы июль айынын башында эле мушташмак, бирок бразилиялык мушкер беттешке саналуу сааттар калганда өзүн жаман сезип ооруканага жаткырылган. Спортчу кыздар буга чейин да кездешкен. Анда Нуньес көп упай топтоп жеңишке жеткен.